Assalamu alaikum ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мектептештер, кандайсыздар? Ден соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Фуркаттагы Алиханов көчөсүнөн сатыла турган ремонту толук бүткөрүлө элек 2 кабаттуу жер үйдү тартып көргөзүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге даректерин толук түшүндүргөнгө аракет кылайын. Фуркаттын круговойун билесиздер. Мына ушул Фуркаттын круговойунан сиздер Мадыны көздөй бул жака бир 500-600 метр түз жүрүп келгениңиздерде жолдун оң тарабында мына ушул Алиханов көчөсүн көрөсүздөр. Ушул Алиханов көчөсүнө кирип түз жүрүп бара бериңиздер. Ошол жактан дагы сиздерге толук маалымат беребиз. Ал эми ушул эле главный жол менен бул жака дальше кете турган болсоңуздар, Мады Башбулак тарапка карап бет аласыздар. Так, мынакей достор, мен жанагы айткан Алиханов көчөсүнө киресиздер дагы түз жүрүп келе бересиздер. Асфальт жол бүтөт. Асфальт жол бүткөндөн кийин бир аз эле бул жака жүрүп келгениңиздерде 4 көчө бар. Ошол 4 көчөдөн оң тарапка бурулуп, бул жерден кайра сол тарапка бурулуп, бул жака бир аз эле 50 метр жүрүп келсеңиздер, ушул эле көчөнүн сол тарабында жанагы 6 бөлмөдөн турган толук курулушу бүткөрүлө элек 2 кабаттуу жер үй жайгашкан. Азыр сиздерге ушул сатыла турган 2 кабаттуу жер үйдү тартып, көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып берген аракет кылдым. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери экранда жазылган. Өзүңүздөр дагы чалып, сүйлөшүп, келип, ушул жер үйгө келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Көчөлөрүн көрүп атасыздар, орто кеңдикте, шагылдар төшөлгөн. Бул үйдүн жери болсо 5 сотых, жери дагы тегиз. Условияларына келе турган болсок, бул жерде столбалар орнотулуп, кадимкидей свет келген. Суу маселесине келе турган болсок, мына ушул жерден таза суунун турбасы өткөрүлгөн. Кран чыгарып алсаңыздар эле болду. Мындайча айтканда, суу, свет боюнча сиздерде такыр маселе жаралбайт. Жери болсо 5 сотых. Бул үйдүн салынганына 5-6 жыл болуп калыптыр. Мындай айтканда, жаңы үйлөрдүн бири өзүнүн биринчи ээсин издеп атат экен. Документ маселесине келе турган болсок, бүт бардык документтери так, таза. Үйдүн ээси сиздерге жакшылап закон түрүндө өзү өткөрүп берген. Так, үй тууралуу маалымат берип баштай берели анда. 2 кабаттуу жер үй, биринчи кабатында 3 бөлмө, экинчи кабатында 3 бөлмө. Үйдүн узун турасы болсо 8ге 10. Эң негизгиси бул үй бышык кыш менен тургузулган, фундаменттери бийик болуп куюлган, себеп дегенде бул тарабында 2 бөлмөдөн турган подвалы дагы бар. Сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган, бул жактан дагы көрүнүп турат. Экинчи кабатында колонналары көрүнбөй атат, себеп дегенде экинчи кабатынын колонналары ушул кыштардын ичкерки тарабына орнотулган экен. Кийин келгениңиздерде көргөзүп, толук маалымат берет. Узун турасын айттык, салынганына 5-6 жыл болуптур. Крышасы тирнеке менен жабылган. Суу түтүкчөлөрү дагы орнотулган. Анан чердагы дагы черный потолок болгон экен достор. Азыркы учурда үйдүн ээси эшиктерин, терезелерин жабып коюптур кыш менен. Ошол себептен биз кирип ичкерки абалдарын көргөзө албайбыз. Эми албетте эле өзүңүздөр кийин келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Жери болсо мына ушул жерден болот экен, границасы атайын казып койгон. Ушул жердин сол тарабы, Кудай буйруса, сиз ала турган жер үйгө тиешелүү. Жери 5 сотук, узун турасы 20-25. Мектеп, бала бакча, магазин проблемасына келе турган болсок, Фуркаттын центринде, Алихановдун кире беришинде мектеби, бала бакчасы, магазини бүт бардыгы бар. Фуркат айылынын маршруттук каттамдары дагы бар. Шаардын бурч-бурчтарына барат. Эч камсынабай кеңири ала берсеңиздер болот. Шаарга дагы жакын, болжол менен бир машиналарыңыздар болсо 10-15 мүнөттө шаарга кирип барасыздар. Өтө сонун жерде жайгашкан достор, өзүңүздөр дагы билесиздер, абасы таза, шамал жүгүрүп турат, эң негизгиси тынч. Анан шаарга дагы жакын. 4 тарабында тең коңшулары жашайт, 5 кошкон эл, кеңири камсанабай ала берсеңиздер болот. Дагы бир маалымат бере кетели. Кудай буйруса, мына ушул теректерди көрүп атасыздарбы? Ушул теректердин жанына Кудай буйруса мектеп, бала бакча түшөт экен. Ушуну дагы эске алыңыздар. Кудай буйруса мектептин эле жанында жашап калат экенсиз, мындай айтканда. Документтери бүт бардыгы так, кызыл китеби бар дедик. Жери дагы мындай айтканда, жери дагы тегиз.
Азыр үйдүн арт тарабынан дагы көргөзүп коелу сиздерге. Мындайча айтканда көп эле иштери бүтүп калган жер үй. Үйдүн капталы арт тарабы мына ушундай көрүнөт. Көп эле иши бүтүп калган, толук бүткөрүлө элек. Сиздерге деле плюс болот, себеп дегенде алып чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып кирип жашайсыздар. Ушул жери дагы сиздерге плюс. Вариант жолдору жок экен, только нак акчага сатат экен. Баарыңыздарга кызык болот, эмнеге сатып атат экен деп. Бул байкебиздин негизи үйү бар экен шаарда. Бул үй жөн эле бош турат экен. Ошол себептен бул бош турган үйүн сатып атат экен. Бир гана себеби ошол, башка эч кандай косяктары жок экен. Так, азыр подвалын көргөзөйлү дагы, сиздерге баасын айтайлы. Подвалы 2 бөлмөдөн турат. Бийиктиги болсо 2 метр экен. Керектүү буюм-тайымыңыздарды ушул жака койсоңуздар болот. Же жайында ушул тарапта дагы жашасаңыздар болот. Салкын, сонун болот. Мына ушундай. Эми баарыңыздарды кызыктырган баасын айтайлы. Баасы болсо $45,000 бааланды. Албетте эле содага ушу болот. Үйдүн ээси айтып атат, эгерде реальный клиент болсо, жакшы эле реально эле түшүрүп берем дейт. Баасы $45,000, албетте эле кеми болот достор. Не демекчибиз, ушундай шаарга жакын жерде жайгашкан, абасы таза, тегиз жерде жайгашкан ушул 2 кабаттуу жер үйдү колдон чыгарбаңыздар. Баарыңыздарга ийгилик, сак саламатта калыңыздар.